гитаранын үнүн укканда эле тагдыр чечилди окшойт ошондо. Үсөнүн жол кырсыгынан каза болду дегенде. Биринчи концертибизге Үстүнгү долинага трактор менен барганбыз, прицеп. Чакырыштыр айконго. Ушундай атыңарды эми өзгөрткүлө. Неге? Телевизордо эмне чыкса мыйзам чегинде болуп калчу да. Ошентип болуп калды. Анан болбой эле тартып алышты. Атабай эле кой. Менин жашоомдо чоң трагедия болгон. Анатолий Цой. Ал 2 жылдай катышты бизге. Көрө албастык ырдабай эле койсун дегендер болду. Бул ырдайлы кыргыз ырдарын орунду тыйган уколдор да жардам бербей калган. Тынган жок. Эсимде калып санаганда 27 мамлекет катышты. Каналыбыздын көрүүчүлөрүнө кайрадан жалпы салам айтабыз. Сиздер менен ушундай маектерибиз аркылуу көрүшүп турганыбызга, байланышып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн адаттан сырт коногубуз бар. Дегеним биз буга чейин көбүнесе ошол жаштарды, жаңы чыгып келаткандарды же болбосо ошол жаштар арасында белгилүү болгон инсандарды чакырып аткан болсок, бүгүн жалаң чоң муун дебейин, орто муун, жаштар деле биринчилерин көпчүлүгү тааныган агабызды, агайды чакырып отурабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков бизде конокто. Эң алгач агай сизге ошол бир байланышканыбызда баягы жок дебей, бүгүн баягы убактыңызда мен байкадым сүйлөгөнүңүздөнчү бир аз тар экен, ошого карабай бир макул деп келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Кандайсыз? Амансызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудай буйруса жакшы. Кубанычтабыз. Негизи мен баягы жаштардан бир аз орто муунга өтүп баратканмын деп эсептейм өзүмдүчү. Анан менин курдаштарым көпчүлүгү ошол сизди көбүнесе ошол ырдайлы кыргыз ырлары долбоору аркылуу таанып калышты. Менин эсимде азыркыга чейин ошол 2005, 6, 10 жылдары деле кечинде баягы мультфильм көргөнүбүздөн кийин эле 80-деги тайынем чогулуп, азыр ырдайлы кыргыз ырлары башталат, болгула койгула дегенде баарыбыз чогуу отуруп көрүп калчубуз да. Андан кийин чоңоюп, ушул тармакка кызыгып, чыгармачыл кишилердин баягы тарыхын актарып баштаганда көрсө, сиздин чыгармачылыгыңыз 71-жылы эле башталган экен да. Уруксат болсо ошол кезден баштасак. Кийин аты Досум Үсөн болуп өзгөргөн, ушул Кызгалдак тобу эле. Кызыл гүл. Кызыл гүл тобу. Ошол Кызыл гүл тобу эмне болуп куралды эле? Ошол жөнүндө кенен бизге айтып берсеңиз кыска. Макул, андан эртерээк баштайын анда. Аха. Мектепте окуганда биздин классташ балдар А класс, Б класс, 5-класстан үйлөмө оркестр, духовой оркестр деп коет. Ал кезде баары эстрада чыга элек. Анан бүт чогулуш, богулуш, парад, сарат ошо оркестр менен ошого кирип ойноп калдык. Кийин 8-класспы, 7 эсимде жок. Ошо райондук үйлөмө оркестрдин жетекчиси кетип калган. Анан кандайдыр бир мен жетекчи болуп калдым да, кыскасы лидермин. Анан ошондо үйлөмө оркестр менен башталып, будай эле 67-жылы Чора Кожумжаровдун биринчи эстрадалык тобу ачылган. Ошого кызыгып, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп мектепте уюштурганбыз. А дегенде юность деген топ. Мектепте уюштуруп, агайларга жалдырап, тартипти сонун кылып, физикадан усилитель бериңиз, неме бериңиз, колго жаза алма, жөнөкөй гитара, ошону электро кылдык да. Анда гитарада ойночумун, анан ошо жасалма гитаранын үнүн укканда эле тагдыр чечилди окшойт ошондо. Өзүнчө бир космос. Анан ошентип ойноп атканбыз, анан андан кийин Кызыл гүл болдук. Кызыл гүл болуп иштей баштадык. Эми кыскасы эң жетишкендигибиз ошондо. Эгер убакыт эме болсо айтып берейин, ошондо баарыбыз институт искусствого өткөнбүз. Ойноп атып элечи. Үйлөмө оркестр музыканттар жетишпей атыптыр да. Институттан баарыбызда экзамен жоголуп алды. Ошону менен бирге анан Ишен Тойчубеков
мыкты адам кыйын башкармай эле. Кыйындыгын айттым мен, силер окууну кийин деле бүтөсүңөр. Колхозго киргиле, жаштар, комсомол, курулуш, бригада болосуңар, өзүңөр үчүн баарын кылам. Бүт импортный аппаратура алып берем. Бул өзүнчө чоң нерсе да ал кезде. Анын сөзүнө турду. Ошентип күндүз барып кашар, чабандардын үйлөрүн оңдойбуз. Өзүбүздө машине бар. Үсөн бригадир, мен пом бригадир. Ошондо биз бүт классташтарыбыз да тең. Үсөн бизден 5 жаш улуу болчу. Кандайдыр бир жумага жетпей, биз менен өмүр бою окугансып мектепте тең болуп калдык да. Аны айттым, ошо Үсөн көркөм жетекчи болсун, мен музыкалык жетекчи болоюн. Ошону менен жетишкендигибиз түшүнүш керек, Союз кайнап турган кез. Эң эле бүт окуган гезит Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деп. Анан ошо корреспонденттер келип, эки гезитке ошо жазып чыгышкан. Күндүз курулушчулар, кечинде музыканттар. Чоң макала чыккан. Бул да ал кезде чоң жетишкендик болду. Ошентип иштедик. Анан эмне Союзда закон катуу да. Балдардын баарын армияга, мени албай аткан. Арыз жазып атып кеткен. Мен 10-чу баласы болчумун да. Анан байкелердин баары барып келген. Анан ушундай шарт бар болчу. Анан жок деп эле. Кыскасы ушу Үсөндү көргөнүм акырында кыйындыгы бияк шаарга алып келди, Ленинский военкоматка. Анан поездге отурганда, вагонго отурганда терезеден Үсөн пайда болду. Балдар кыйкырып, мени үйрөткөндөгүдөй болгула. Эч моюн бербегиле, мен силерди күтүп алам деп. Ошондо акыры жолу көрүп турмун. Анан Дембилге эң акыры мен келдим. Ашыгыраак кичине служба болуп калды. Ошо Новопокровкадан байкем тосуп алды. Эмне кыласың дегенде, эмне Үсөн бар да азыр барып, кайрадан азыр биздин кичи курам ойноп атат. Кайра колго алабыз дегенде, сен уккан жоксуңбу? Үсөн жол кырсыгынан каза болду дегенде. Йодамаринди күн сайын колдонуу түйүлдүктүн өсүүсүндө тобокелдикти азайтат. Өкөнөттүн йод менен жетиштүү камсыздайт. Йодамарин, йод жашоого керек. Ага чейин жоготуулар да болду армияда бир топ. Бирок мен үчүн бул өмүрүмдө чоң жоготуу болгон. Кийин Бөкөнбайдын борбор центринен басканда көзүмө көрүнчү. Мындай өтүп баратат. Мында карасам жок. Элес болбу? Элес болуп көп. Анан ошентип досум Үсөн деп чыктык. Анан биринчи кароо сынак болду облуста, анда Пржевальскийде. Андан барып лауреат болдук. Шаарга жолдомо алдык. Ушул жерден агай баягы бир суроо менен тактап алайын. Досум Үсөнгө чейин алгачкы топ түзүлгөндө мектептенчи 8-9 класс балдарды атпайсызбы? Ошол учурда сиздер бир мектептин деңгээлинде эле уюштуңуздарбы же ошол учурда эле сиздерде бир чоң кыял болдубу? Биз буюрсак? Болду, кыял чоң болду. Эле. Биз гастролго чыгып атканбыз районго. Биринчи концертибизге Үстүнгү долинага трактор менен барганбыз, прицеп. Артына чыгып алды. Ооба. Ошентип коюп аттык, иштеп аттык. Мектепте юность деген баягы мектептин кечелеринде ойноп, танцларга ойноп. Анан ошентип республика билине баштаганда барды досум Үсөн дегенде, анан мени чакырышты райкомго. Ушундай атыңарды эми өзгөрткүлө. Неге? Досум Үсөн. Неге? Азыр бул элге түшүнүксүз болот да. Азыр дүкөнүңдү каалагандай атап сал. Ал кезде айтышты, бул болбойт, силер уже атаңар чыкты. Ал эмне герой белесиң? Биз үчүн герой, биз өзүбүз уюшулдук. Кыскасы моюн бербей аткан да, чөйүп. Анан телевидение чакырып калды. Маркум абдан сыйлаган Бактыбек Мамытов ал кезде укмуш. Бүт республика деңгээли чыккан. Анан мага айтып калышты, сени Мамытов издеп жүрөт Бактыбек. Эмне десем, ошо кыргызча маек бере алабы депчи.
Анда ой жакшы келди. Жолукканда ай ушундай дедим. Макул байке, бирок маектин сонунда эмнеге досум сөнсүңөр деп коюңуз. Мен айтып берсем, мактап коюңуз. Ооба, өзүм деле кызыгып аткам деп анан ушу суроо бергенде ушундай бизди жолго койгон Үсен жол кырсыгынан каза болгон, анан атын өчүрбөйлү деп, досум Үсен бололу деп. Ай азаматтар деп койду, болду. Анан тиги телевизордон эмне чыкса мыйзам чегинде болуп калчу да. Ошентип болуп калдык. Ага чейин демек баягы өкмөттүк бир жетекчиликтерден сиздерге каршылыктар болгон да, ошол атыңыздарга байланыштуу. Эми ачыгын айтканда азыр кызык болот. Биз ойной баштаганда эле бизди жаман көрүшчү да чоңдор. Бул батыштын агымы, батыштын шамалы деген түшүнүк бар болчу. Бир музыкальный школго өтөбүз, бир дом культура, бир колхоз клубуна ошентип көчүп, жетим көпөлөктөй болуп. Анан Ал учурда эми агай баягы сиз айткандай баягы жетекчиликтердин аябай айткандай болуп, дегендей болуп турган кез. Анан сиздерге бир жаш жигиттер болсоңуздар, катуураак бир коркутуу же эме болгон жокпу? Эми катуу деле аша чаппайм, болгон жок, өтө катуу. Бирок ошондой тоскоолдуктар болгон да. Болгон. Анан ошону менен такыр моюн бербей досум Үсен болуп алдык. Ал кезде жок, ал тиги 70-жылдары бул Союзда деле ошондой болчу да. Кийин ойлосом, партия туура ойлонуп, анан тиги бүт ВИА деп койчу да, ВИАларды комсомолго бөлүштүрүп койгон. Комсомолго бөлүштүрүп, көп акча берип, фестивалдар көп, кароо сынактар көп. Анан ошондой нукка түшүп, тынчып калдык. Биздин 72-жылы сүрөтүбүз бар. Райком партия бизди таанып, чоң райондук партконференция болгон райком партиядан. Ошо бизди чакырышты концерт койгула деп. Анда бизде бас коомуз. Концерт койдук, ошондон чыгып сүрөткө түштүк. Ошол сүрөт бар. Ошентип 71-жылдан баштап бул кийин мен досум Үсен деп жүрүп, анан шаарга келип, ошо бир 20 жылдык берген айткан, 15 жылдык деп, анан Түгөлбай Казаков, Алтынбек Сапаралиев жолугуп филармонияда. Силер 5 жыл иштегенсиңер, Кызыл гүл болуп. Ал да силердики да, атыңды эле өзгөрдүңөр. 20 жыл бергиле. Мына ошондон бери 71-жылдан бери берип келатабыз. 21-жылы 50 жылдык досум Үсөндүкүн бердик. Бул жыл 55. Быйыл 55. Мындай мен да жамаатым досум Үсен Денис иштетип атпайбы? Азыр жаңыча чыгып айтышты. Атайым 70 жыл болуп аткандан кийин өзүңдү эле атап салчы мындай. Тиги 70 жыл, анан 55 жыл чыгармачылыкка. Ошентип мына быйыл Кудай жеткирсе 70 жыл. 70 жылдык концерт эмтең даярдап атам. 2 ай болду. 7 ноябрда филармонияны алып койдук. Сон буюрса өзүңүз жана маекти баштаганыңызга чейин Кудай ошол күнгө жеткирсин деп айттыңыз. Ошол күнгө жеткирип бир өзгөчө бир майрам той болсун. Кудай буйрса, айткан келсин. Анан тактайын дегеним, азыр башталышын айтып өттүңүз да досум Үсен тобунучу. Анан ушул сиздердин топтун бир өзгөчө секирик дейт го. Жаңы бир деңгээлге чыккан убагы кайсыл учурга келди? Бир секирик жанагы Кызыл гүл кезде, бул чоң майрам болгондо. Анан ошо 70 канчанчы жылы ошо жанагы Карасунакка бардык. Азыркы Каракол, Пржевальский. Ошо толтура топ. Ал кезде московский обеспечение деп койчу, мисалы кажыса, электрозавод аппараты бар, бары бар. Жетимден биз эле экенбиз да. Анда да кечигип бардык. Конкурс бүтүп калды. Анан бизди көрүп, ай тоом. Ушундай дагы жакшы, биринчи секретарь жардам берди машина мененчи.
Анан баары бүттү. Кара сынактын калыстары биз кеңешке чыгып атабыз. Аппаратыңар барбы? Бар. Койгула. Силерди да угуп коелу деп. Ангер аппарат алып чыкканда музыканттардын баары күлдү. Барабанды мык менен кагып атабыз. Бирок соло гитаристим фанат болчу. Анын Москвага чейин барып гитарага жанагы примочкалар деп коет, алып келип, дагы бир күлүштү. Жайкы эме да, ачык эле да. Анан биз бурчта турабыз, кирип келишти баары. Анан бизди карабайт. Музыканттар монтип отурат. Күтүп атабыз. Баштабайсыңарбы дейт. Балдар шак бурчка туруп калып, момин деп бата кылып чыкса күлүштү бар. Анан ойной баштасак эле, мындай сүйлөшүп атканда ойной баштасак эле шакың деп карап калды. Ырдап бүттүк. Турабыз анан. Гыжы болуп эле анан жүрө. Биз кеңешке чыгып кетебиз дедик кайра. Келишти анан. Бүт сыйлоо болуп атат. Биз жокпуз. Бир маалда айтты эле, 3-орун Досум Үсөнтогу дегенде, вай, бул кандай жетишкендик. Ошентип республикага да бардык. Албетте чыгармачылыкта өйдө ылдый болот. 78-жылы, 79-жылдары гастролго чыкканда, мисалы башка облуска барыш үчүн бара бербейсиң азыркыдай. Маданият министрликке келип программаны тапшырасың. Анан өткөрөсүң. Анан карайт. Канча патриотика мекенчилик ырлар бар, канча эмне деп. Татал да алыш үчүн. Ошого жетип. Бюрократия. Анан нарындан баштадык гастролду. Могу ошондо чоң жетишкендик болду. Ошентип атып анан көп эле болгон, анан өтө мындай чыгып калган республикалык биринчи ошо теле кароо сынак менен бирге ошондой эмеде өткөн драм театрда. Чоң жетишкендик ушунча көп топтон 2-орун алганбыз. Анан агай азыркы учурда эми чыгармачылыкка келген кишилер баары бир баягы негизги бир багытын бир чыгармачылыкта ийгилик жаратса, ырларым элге тараса деген бир максаттарды коюшат. Бирок деген менен сиздердин убакытка салыштырмалуу азыр баары бир көп учурда бир каражатка байланыштуу маселелер да роль ойноп калды да. Мисалы, кээ бирлери ачык айтып эле, мен чыгармачылыкка ушул нан табуу үчүн, акча табуу үчүн келем депчи. А сиздерди эмне бир түрткү берет эле, эмне кыймылдатат эле ошол учурда? Сиздердин негизги максат эмне эле чыгармачылык менен алектенүүдөн? Эми музыканы жакшы көрүп айтпадым, үйлөмө оркестрде ойноп, эстрада дегенде ал кийинчерээк эстрада баягы биринчи союзда космонавттар турган, анан экинчи ВИА. Анан ушул акчаны кайдан? Ал кезде акчаны ойлонуп белек. Бирок каражат маселе ошондо деле болчу. Аппаратура, аспаптар жоктугу табыш үчүн. Ошентип жүрүп убагында анан айылыбызга байкебиз келди, Төлөмүш Океев. 50 жылдыгы болгон. Ошондо чоң клубда жиин, обком, ЦКдан келген адамдар. Чоң кишилердин баары ошол жерде. Уш жерде анан мен зам Раматылык Салы экөөбүз турабыз четте мындай отурбай клубда. Анан чыгып келатышат. Мен билем да анан таанит болуш керек деп. Анткени ошо маркум Байкем Владимир Бабков, Төлөмүш Акеев, Бексултан Жакиев үчөө классташ болчу. Анан келатышат тим эле Салы, мен барбасам азыр эч качан өзүмдү кечирбейм дедим. Анан барып эле салам алейкум дедим. Шак мени карап, ой сен Вовканын инисисиңби? Ооба, маселең барбы? Ооба, телефонумду айтайын деди. Жатка билип коюп, билем дедим мен, жаттадым. Жаттап калам. Кийин шаарга келип, үйүндө конок болуп, эртеси министрликке ага чейин барып жүргөм, мектеп окуп жүргөндө эле барып аппарат сурап жүргөм. Мынтип жалдырап, киргенде эле Төлөмүш ага басканда барып
мен да артынан басып калдым. Ошентип токтойбуз. Кабылдамага кирип, өзүндөбү деди. Анда Токтосартов, Акын Токтосартович министр болчу. Ооба деди, шак киргенде эле ордунан тура калып Төлөмүш акаевди деди, кучактап анан, мени кучактаба, могу баланы кучакта деди. Мени кучактады. Жакшы жигит, бир жаман жери бар. Орусча акцент менен сүйлөйт. Ошентип чоң аппаратка жеттик. Анан дагы баягы бийиктиктер кете берди, бийиктиктер. Анан шак эле телевидениядан чыкпай калдык. Гастрол ошентип бир топ концерттерди койдук, артисттерге жардам берип, аппараттан да менде эле да. Үй, машина ошентип. Ошентип уланып келатат бар. Сиздерде ал кезде бир ашыкча бир материалдык байлык топтоюн деген ой деле болбосо керек. Ошол процесстен эле бир рахаттанып, эл кыдырып. Негизи Союз кезде бул акча биринчи орунда турган эмес. Мен азыр айтып коеюн жаштарга, Союздун мага эмнеси жагат. Ал кезде адам, менин оюмча, эч качан капа болгон жок. Эртең эмне болот? 5 жылдан эмне болот? 10 жылдан кийин эмне болот? Ойлонгон жок, Ой жок. Окуу, медицина бекер бар эметип. Анын болгону эле акчаны ойлогон кез аппарат алган. Кийинчерээк могу азыр 40-тан ашып калды болуш керек. Көбүрөөк ошол видео тасмалары сакталып калган муну ошолор болуш керек. Азыркы Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Иманбеков деген байкелер баягы концерт бергенде, эң алгачкы концерттериндечи, көрөрмандары кыздар тим эле баягы чачын жолуп алдына чейин чуркапчы. Досум Үсөн тобуна кандай эле көрөрмандарыңыздар? Кыздар бир өзгөчө жоруктар кылган учурлар болгонбу? Бир жорукту айтып берейин. 80 канчанчы жыл стелбайм. Нарынга дагы гастролго жакшы көрүп калып көп барчыбыз да. Драм театрга концерт койдук. Автобуста мен өзүм эшиктин жанында орун тандап алгам да, баарын карап эметип. Ошондо Мирбек Нагаев азыр чыгып атпайбы? Ошондо кыргызча Modern Talking. Анан жанагы танцор диско ырларын өзү да сулуу сымал. Ошондо концерттен кийин кыздар эшикти ачып, мени мындай түртүп, Мика деп. Үстүнө чык. Нарында. Болгон албетте, ага Кызыл Гүл кезде деле болчу да. Өзүбүз районго барганда деле. Байкуш мен калып калам. Бар классташтар да уруша албайсың мындай, анан тиги кыздар менен таанышабыз деп кетет, мен жалгыз жетекчимин, аппарат жыйнайм бар. Бардыгы сиздин моюнуңузда. Ооба. Ошол баягы жаш кезден бир уруксат болсо, мектеп учурунан дейлиби, бир алгачкы бир сүйүү сезимдеринби бир эстеп айтып бере аласызбы бизге? Эсиңизде калган болсо. Жок, эсимде бар. Балким баягы мен туура эмес бердим окшойт суроону. Жок. Эсиңизде калган болсо эмес, эсиңизден такыр кетпегени болсо балким. Эми ал кандай десем, бала эмес, 6-7 класстан баштап бир классташ кызды сүйүп калдым, аябай сүйүп калдым. Аны эң жакын досум бар, раматылык болуп калды. Экөөбүз короодо ойнойбуз, чогуу духовой оркестрге кирдик, чогуу эме, анан ага да айткан эмесмин. Мектепке барам, анан класска кирсем, ал жок болсо мен кетип калам. Окуумне керек. Кийин анан жолукканда айткам, момундай болчу депчи. Ал кезде кыздарга кат жазып берип коюп, кыздын колун кармасаң 3 ай жыргап жүрөсүң. Ушундай таза сүйүү болгон да, баягы көп түрткү берет да, баары бир. Музыка ойнойсуңбу, эмне ойнойсуңбу? Менин оюмча бул таза жакшы нерсе болчу да. Бул нерсени сураганым агай кийинчерээкпи, балким ошол азыркы айткан классташыңызга байланыштуубу, же негизи эле бир жеке өзүңүздүн ушул сүйүү сезимдериңиздерге байланыштуу бир чыгармаңыздар барбы сиздердин топтогу?
Кайсыл чыгарма ошол жөнүндө? Бул орусчасы бар да, кыргызчасы да бар. Орусчаны мына азыр эле угуптум. Ошо концерт убагында Кадыр түндө иштеп атканда аябай бир ушундай сезим, кандай десем да, кыйналып, балдардан мурун репетицияга келдим, кабинетке кирип. Мен аны ырды жазган жокмун, мен отуруп эле ойноп койдум да. Анан аны жана Канат Карамолдоев барго. Ал угуп, аранжировка жазайын деди. Анан Кадыр түндө жүргөндө ошондо Гүлнара Тойгонбаева, Алла Разводовская Москвада жүрөт мыкты ошо акын. Анан уруксат бериңиз ыргылалы депчи. Кийин Гүлнара чалды шаардан. Юрий байке кечки Бишкекпи же вечерний Фрунзе ушунда кароосун акы катыштык, 1-орун алдык ушул ыр менен. Азыр эле угуп келдим, анан ушул ырды концертке кошоюн деп атам. Аталышы кайсылар? Прощай. Прощай деген, Айнура деген ыр бар. Кенен айтса болобу, ошол ыр кимге арналды эле? Ой, канчысынысы кимиси тарынат, анан баарына эле арналды бул сүйгө. Эң негизгиси бул чындап баягы жүрөктөн чыккан чыгарма турбайбы, өзүңүзгө байланыштуу, өзүңүз таасирленген. Ал кезде мен ички дүйнөм ошол болчу да. Келип эле ойноп койдум. Ошол азыр программа даярдап ошону киргизейин деп атам. Сон күтөбүз анда. Анан негизи эле ошол чыгармачыл кишилер баягы өзгөчө кыйналганда, азыр көбүнесе жаштарда бир адатка айланбадыбы, депрессия деген терминчи. Ошондой учурларда сиз эмне саласыз? Ушул огон чыгаруу мененби же азыр кандай бир өзүңүздү аласыз? Азыркы кезде огонду көп болуп таштаганым. Баягы эгемендүүлүк келгенде баягы мамлекет каржылабайт. Бүт моюнга түштү. Баарын ойлонуш керек, балдарды кантип багам, музыканттарды. Аппарат кайдан табам? Анан азыркы кезде мен бир эле убактым бар, үйгө келгенде телевизор көрөм. Хобби. Ошону менен эле аласыз. Ошону менен көргөндө да мен мага керектүү шоу программаларын дагы эле үйрөнүп атам, дагы эле анткени Мамбет Акунов, Молдосейит режиссер көп иштештик. Ал менен да анан кийин ошо 2000-жылдан баштап, жок 96 Кадыр түн режиссерлукту баштадым. Ошондо Кадыр түндүн жетишкендиги саат кечки 7-де башталат. 7-де мен ошо балыкчы гарнизон үйлөмө оркестрди алып келдим. Эл кирип атканда оркестр ойнойт. Эртең менен 4:30 элди кетире албай кыйналганбыз. Бүт баягы артисттик топ, уюштуруу топ. Сахнага үйүңөр барбы? Видеодо бар. Үйүңөр барбы? Эртең келгиле. Эртеси саат 3-төн келип, орун анда ипподромдо аз да. Орун алабыз деп саат 3-төн тамак алып келип өзүнчө майрам. Анан ошондо баягы боз үйлөргө эмес беле 96-жылы. Ошондой жарнама кылдык. Катуу. Кадыр түндү. Ошол түштүк, биздин туугандар көлгө ушунчалык биринчи жолу көчүп келди. Боз үйлөр менен. Анан мен машинени таанып калып, машина менен баратсам, позиде иштегендер токтотуп, бабкопту киргизгиле, чай берели, мына канча киши алып келди деп. Көрдүңбү? Ошондо андан бери иштеп келсек, бул туризмге чоң нерсе болмок да. Бул биринчиси да. Анан ошо кайра эмгиги жылы өткөрүп Рымбаеваны алып келдим. Ошондо деле экинчи жыл ошо 7-де башталат, 4:30 күн чыкканда бүтөт. Кадыр түн деп койгонбуз. Эмне болуп токтоп калды эле? Эми ал кийин айткым келбей калды. Ошондо Роза фестиваль бүткөндө мага келип, мен дайым эмеге Аврорага жеткирчимин да. Илке дейт, 3 жылда мындай баратсаң, Азия дауысын обгондойсуң депчи. Мен
башка оюмда туруп 5 жылда юрмалага жетсем депчи Деген. деген ушундай максаттар бар болчу. Анан ушул тилекке каршы бирок досум Мукар Шалтакович айткан, сен кызыл китеп алып ал, осо кылып алып алат деп. Алып алгам. 2 ай чуркан. Анан болбой эле тартып алышты. Атабай эле кой. Убакыт өттү. Ал мен үчүн мисалы менин жашоомдо чоң трагедия болгон. Жөн эле алган эмес да, анан бут тосулуп ар кайсы жерден эметип. Бир маңдай териңиз менен кайсы бир деңгээлге жеткирген долбооруңузду тартып алып коюшат. Болгон акчамды салдым ошого. Экинчисине. Биринчисине Кадыр каржылаган. Ошол Кадыр түндөп койгонбуз. Бул керек нерсе деп тилекке каршы ушундай болуп калды. Болбосо мен андан кийин деле фестиваль менен көп, мына 92-жылы Талант Ормушев деген досум министрликте иштеп аткан, фестиваль өткөрөлү деп эгемендүүлүк алгандан кийин циркте уюштурдук, республикалык. Насыр Давлесов бар, Алтынбек Сапаров жюриде бар. Аппарат жанагы меники Киевден алып келгем. Ошонун жемиштүү абдан болду да. Андан чоң сахнага мындай да тепкич болуп, мына город 312, Света Назаренко, Жылдыз Осмоналиева, Гүлнара Тойгонбаева, Кубик Калыков, Сайрам Омбаева бар. Сагын деген ырчы бар болдучу Кошкордон. Ушундай чоң тепкич болду да. Трамплин болуп берди. Трамплин аябай. Бул 92-жылы. Андан кийин Кадыр түн. Андан кийин айтып кетейин, абдан мен сыйлаган адам Казат Акматов. Ага жолугуп, мен бу тартып алгандан кийин өзүмө ант бергем, мен экинчи фестиваль менен иштебейм деп. Катуу тийген турбайбызбы аябай? Абдан. Анын үстүнө мен Алматыдан келатып прозаны жеткирип авария болгом да. Бир топ ордум. Анан жолугуп эле момундай фестиваль өткөрөлү, менде сонной бар. Мен эми айткан жокмун мындай, мен байке мен көлгө кетип атам деп мойнума алам, алдап койчумун. Аркамдан эле бир ай өттү, 1,5 ай өттү. Анан айттым, байке эмнеге бул сенин эле колуңан келет. Анан ошо чогулуп сүйлөшүп, ошондо да оргкомитет замминистрлер барып отурса, ал киши мына оргкомитеттин төрагасы Юрий Бабков болсун деди 2000-жылы. Анан иштей баштадым. Ал кезде чет өлкөдөн америкалыктар бар болчу, Япон, Түрк, Африкадан, дагы кайсы жактан бир тобу болчу да. Анан ошолордун баарын мен кабинетте отурам, анан тышка чогулганда чогулуп, анан чогуу киргиле деп койдум. 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин карасам, тим эле булар кучакташып, өбүшүп, чоң артисттердей болуп, баягы бир туугандай болуп жакындашып. Анан бул керек нерсе, бир ойлонуп калдым да. Анан биринчини ошо 2000-жылы опера театрына дарыдагам. Өзүм режиссер болуп, ар бир ыр ошондо депутаттар бар келип, ар бир ыр баракелде деп өттү. Анан сахнанын артында концерт бүткөндө көрүш керек болчу да. Казат байке сунуш кылды, көрдүңбү деп. Давай мен сени жумушка алам тил комиссияга. Иште ошон менен деп. Анан ошентип 2000-жылы баштаганбыз. Удай эле жарым жылдан кийин кайра суроолор боюнча койдук. Ачылышын башкача кыл деди Казат байке. Макул дедим. Анан ошондо мен өзүм негизи Манаска жакынмын да, тоңдукмун да. Тоң мекени, Манас мекени деп коет. Каба Аксакал менен иштешип калдык да Дон культурада. Анан кызыгып сурагам, кандай болот, эмне болот? Кабата кантип айтып атасыңар? Мен баягы ал кезде сөз чыкчы да эме депчи, бул жөн эле жомок депчи. Анан жаш болсом да сурап, мен айта баштаганда сен телевизор көрүп атасың. Мен айта баштаганда эле менде ушул
элес болупту. бүт чыгат. Анан кайдагы жомок ушул. Жомок болмок беле Манас. Аян бергенчи, аян мына балдар талага уктап калып, аян келип Манасты айтып атат. Анан ошондо 2000-жылы бир немис, бир орус бала, анан бир профессор Кульчицкий бар болчу. Ал Манасты өзү которгон орусчага. Тиги экөө кыргызча, Кульчицкий анан сонунда үчөө. Мындай 40 чорону даярдап чыгып бийлеп эмелер менен артына туруп, анан урма аспап менен Башкача. Коштодум, кошуп койдум урма аспап менен. Абдан сонун болду. Өзгөчө. Өзгөчө. Ошентип мына былтыр 25 жылдыгыбызды бердик. Чоң концерт бердик драм театрга. Тим эле ушунча көп эле концертибиз жакшы, жаман өзүм мактайт эмес. Мында жылдыздар таң калышты. Ошол эле Мирбек Атабеков, Расул Маматкулов, Алтынай Нарбаева, Рыскелди Осмонкулов баары менин ырчылар менен жуп болуп ырдашты. Бул ошондо жанагы айтып баштаганыңыз ушул ырдайлы кыргыз ырларына бир трансформация болгон турбайбы? Туура түшүндүмбү? Жуп болуп. Биз көп ар кайсы нерсени тартабыз. Биздин фильм концерттер көп. Мисалы Тоңго тарттык, баягы Алам Ордо салынбадыбы? Ошого бүт Индиядан бери келаткан сюжет, жана Бродяга кинода көрбөй калдым да келип, кайда баратасың? Биякта центр вселенной бар экен деп орусча сүйлөйт. Мен Индиядан бери ошол жака келатам. Ал маркум Байкедос керексизип бүт уруксат берди. Ошол жака өзүнүн боз үйүнө да киши киргизбейт, ошонун ичинен да тарттык. Ошентип достук кервендер көп болду. Нарын, Талас, Ош, Көл. Көркөм тасма деле тарттык. Иши кылып, ар кандай ойлонуп, чыгармачылык жагынан келатабыз. Негизи эле сиздин баягы жашооңузда бир чоң орду болуп калды да бул долбооруңуздун, э? Кайсы бир бөлүгү. Анан мен жана сизге башында да айттым. Мен менен жаш курактагылар көбүн эсе ушул сизде ушул долбоордон, ырдайлы кыргыз ырларынын долбоорунан таанып калды депчи. Бул долбоор башталгандан кийин да сизде бир жаңы бир өзгөрүү болду болуш керек, э? Кошумча жаңы аудитория таанып дегендей, жаштар таанып дегендей. Муна азыр телевидениеден чыгып машинеге баратсам, бир чоң апа анан кызы мени көрүп, ой, Жалал Абадтан келдим. Сени ушул жерден көрүп, бүт Жалал Абадка барып айтам, айтыңыз менден, салам айтып коюңуз деп. Ооба. Баягы кыйынчылыктар болот, көп элечи. Көп кыйынчылыктар болот. Анан тажаганыңда анан ушу көчөдөн барасаң эл токтот. Рахмат айланайын. Ушу үзбөй көрөбүз. Ушул болбосо мен зарплата албай канча иштедим. Бул долбоордо. Ооба. Азыр сиз айтканда баягы көчөдөн көрүп бир азчылыгын айткандар бир болсо, мен жеке көрбөсүмдө баягы ичимден ишеничим чоң да, себеби ал долбоордо аябай белгилүү, популярдуу эле. Ошол долбоор аркылуу да шык алып, баягы чыгармачылыкка келген жаштар аябай көп болуш керек менимче. Балким сизге жолуккандар болду. Жок, биздин долбоордон чыккан жылдыздар көп. Мисалы, Рита Скачила 8 жашында келген. Кийин 10 жылдан кийин 12 жылдын Каракол фестивалга барып, ошонусун эстеп, Юлия Рудская 12-13 жашында келген. Азыр кандай белгилүү? Ооба. Москвада жүрөт, таанысаңар керек, жаштар, Анатолий Цой. Ал 2 жылдай катышты бизге. Ал жөнүндө көп кеп кылбай калды. Ал Кыргызстан жөнүндө эмне таарындуу, эмне билбейм, бирок кеп кылбайт, мен анын маегин көрдүм. Бирок ал 2 жылдай катышып, анан чоң 2003 жылы Караколдо 2 күн стадиондо өткөрдүк. Ошо 15 000 кишидей болду да. Киши көп, телевиденияга тартылып, ошондо Анатолий 2-чи орун алган. А так 2 жылдай бул Московский районда жашаган, келип катышып жүргөн. Эми баягы чыгармачылыгы кайсы бир деңгээлде ошол биздин өлкөдөн башталды десек деле бул туура болчу да. Ооба. Салия, Силима, ошол эле Ралия,
жаңылбасам Алекс деген да бир Алекста жүргөн, ооба. ал кийин өзүнчө бир ырчуу болуп да чыкты ооба, убагында. Сизде ошолордун арасынан бир өзгөчө эсиңизде калгандары ким болду? Балким баягы такыр биз элестетпеген бир улуттан келип ушул кыргызча ырдап кеткендерден. Бир немис калды. Аны менен иштеп бүтүп үйрөтүп анан тиги кыргызчаны ушундай изилдеп баягы салт эмелерди анан эмнеден сөз чыкты билбейм, сүйлөшүп атып ырдап бүткөндөн кийин ай сен кыргызга үйлөнөсүң десем ооба дейт. Анан кантип аялыңды анан кармайсың, камчыны илип коесуңбу деп карап боз ийге депчи. Жок, илгичти көрсөтөт. Бул жака эле. Көп эле индус ырдаганда айланайын расул абид. Эми айтпай эле коеюн ал кокбан тиги ал ырдаганда баягы Ильястын ырын ырдаган да өзгөчө. Индиянын баягы кыймылдары өзү да укмуш ырдайт. Көрүп калсаң керек эле ошо. Ооба, андайлар ооба ырдаганда кээ бир артисттер келип биздин ырын көрө албастык ырдабай эле койсун дегендер болду. Ай, бул ырдайлы кыргыз ырдарын болуп атат, айланып кетейин дегендер да болду. Мына кубинисттер келип эмне кылышты, тим эле цыгандарды алсакчы. Азыр карамына келишти. Булар ортодо көп неме тыныгы болду. Бирок алар ырдаганда мындай кабинет төртөө ырдап атат. Ар карашың дагы цыгандарды кайда катып алды. 4 киши мүмкүн эмес мындай. Чыгар. Мына эмеге да чыгышты. 25 жылдыкка эки ырдашты. Азырда кайра жандандырып, ошо мен мыкты ырларды да кошуп, ошо концертиме кошом деп атам. Анткени ушул 25 жылдыкта драм театрда элдер ушунчалык мынча көп чалган эмес, анан мынча көп конокко чакырган эмес, досторумчу. Келген концертке достор. Жүр шашлык жейбиз. Эгер мен жаңылбасам, анан ортодон бир баягы жок болуп кетти да бул долбоорчу. Басаңдап калдыбы же баягы ТВдан азыркы заманбап могул эмеге өтүп кетпедикпи бизчи? Туура айтасың. Ушул жака балким биз бул жака өтүп кеткен үчүн көрбөй калдыкпы? Мени көп токтотуп, эмне чыкпай калдыңар дейт. Биз кече эле чыктык. Анан айтам, токтот дедим. Кече эле чыкты, а сен телефонуңду эле карап атасың азыр. Ошон үчүн YouTube каналды да мына азыр чыгып, биздики Утыркада чыгып атат. Бул токтогон жокпуз. Демек, мисалы, мага окшоп баягы токтоду дегендер жаңылыштык экен. Жаңылыштык. Бул жакта жок болуп атыптырсыздар. Мен 1,5 жыл араба менен жүрдүм. Араба менен жүрдүм. Бир көрсөтүүнү токтоткон жок. Балдар сахнага чыгарып коюшат. Иштер. Эч бир токтогон жок. Араба менен жүргөн бир гангрена болуп атканда бул эмне деген оору? Мындай баягы ооруну тыйган уколдор да жардам бербей калган. Тынган жок. Буюрса анда эми кандай болсо да эми заман ушул жакка өнүктү агай. Баягы сиздерди бул жактан да бир чоң ушул ТВны дүң деп жарып чыккандай, бул жактан да күтөбүз дегендей баягы. Себеби жаштарга да бул аябай керектүү долбоор деп эсептейм. Абдан керек. Анан азыр биз күйүп бышабыз го, кыргыз тилинин деңгээли боюнча ар түрдүү пикирлер айтылат. Сиздикиндей долбоорлор бул даяр болуп калып. Менге де ачык айтайын эми, ичим күйүп кетет. Баягы Куликов жөнүндө мисалы алсакчы, неме болуп кетет го? Болуп кетти го. Резонанс болот. Ай, биз унчукпай 25 жылдан бери иштеп атпайбызбы? Же каржы маселе жок. Жетиги жок. Ошо Утыркага учурум менен пайдаланып чоң рахмат айтайын, ошо долбоорду колдоп, алдыга түртүп, мен башында акчам бар кезде $20,000 аппарат алгам, ал уже каза болгон. Канча жолу убада беришкен. Бул болгондо да мындай да айырма. Мисалы, биринчи Россия каналы бар го, биринчи канал. Аларда өзүнүн менчик проекти бул болгону КВН, калган бар тияктан алынганда өзгөрүлгөн. А биздин каналда канал эмес, 2003 жылы казактар келген. Кандай болот? Арыз жазып киришти да анда конкурс кароо сынакка катышып.
Аны айтып берген бар, анан алар да кыла элек мунучу. Анан бизде бул эксклюзив деп коет. Уникалдуу. Ооба, уникалдуу. Анткени бийик сөз эмес. Мен эмнеге баягы антымды бузуп ошо долбоорго иштеп калдым. Мен көрүп ушу кыргыз тили аркылуу маданият, када салт керек болсо аркылуу бүт улуттар биригип атпайбы? Буга чейин алыскы чет өлкөдөн бизге 27 мен эсимде калып санагам да 27 мамлекет катышты. Мисалы Япондордон 40 адам катышты. Индиядан 15 адамдай катышты. Кыргызча деп атышат. Кыргызча. Анан 20 жылдыкты бергенде онлайн чыктык да Индияга. Анан жанагы Расул Абид чыксак, эфир менен эмес, мындай эле чыкканда. Үйгө конок келгенде Ильястын ырын ырдасам, индустар бул музыкага кандай? Не деген чыгарма дейт. Не деген чыгарма. Мен бир жолу темир жолдордун немесин уюштургам. Ал кезде ырдачымын, анан жамгыр төктүн ырдасам, айланайын грузиндер. Улам ырдатат, кача баштадым. Кайрам, слушай, какой песня, кто написал, а? Пой. Еще раз. Ооба, мына кандай бул кыргыз чыгармалычылыкка кандай чоң деңгел. Дүйнө жүзүндө мына бир киши айтты. Ошо дүйнө жүзүндө кыргыз ырлары ырдалып атат. Мына бул концертте көрсөткөн жокпуз, эфирге бердик. Концертте баягы 10го чейин токтотуш керек да. 8 мамлекет куттуктады. Мисалы Индиядан жанагы ырдап коюп, бар эсинде Индия, Канада, Англия, Япония, Турция, дагы эмнелер эсимде жок. Бир 7-8 мамлекет, Россия ушундай куттуктап, ырдашып, ырдап жүрөбүз дейт. Анткени биздин долбоордун ичиндеги аба ырайы абдан сонун. Бул негизгиси да, эгер долбоордун ичинде көрө. Негизгиси да. Мен негизи Досмүсөндөн иштеп баштаганда эле мен бир үй бүлөдөй кылдым. Анткени ал кезде район борбору болсо да айыл да. Музыканттар табыш кыйын да. Анан ошентип бириктирип, сүйлөшкөн кызым болсо алып кел, аял алсаң алып кел, тоого чыгабыз, ушундай бириктирип да баягы бул үй бүлөлөр да көрсүн биздин ичинде эмне иш болуп атканын. Анан азыр да биздики ушундай. Демек, сиздердин баягы долбоордун ичинде кандай десем бир жетекчилик, анан кара жумушчулар дегендей эме жок экен, бөлүнүп, баары бир үй бүлөдөй кызматташып жумуш кылып. Ушул убакыттан пайдаланып жеке өзүмдүн атымдан аябай чоң ыраазычылык билдирем агай сизгечи. Мен жаштыгымда ушул телевизордон көргөн бир 5-6 аябай эсимде калган, мага кайсы бир деңгээлде таасирин тийгизген долбоорлор болсо, ошолордун бири сиздин долбоор да. Аябай кубанычтан биз үй бүлөбүз менен отуруп көрчүбүз да бул долбоор. Сөз раматтылык азыр Таят атайнымдарда өтүп кетти, алардын да бир өзгөчө жакшы көрүп көргөн долбоорлор бар эле. Анан ушундай кишилер менин оюмча ошол көрөрмандардын ар биринде табылат да. Анан сиз азыр сөзүңүздүн арасында айтып өттүңүз баягы кыйынчылыктар жөнүндөчү. Каражат төлөнбөй да иштеп калдым деп. А сизде мындай учур болду? Иштеп атпайм. Азыр деле деңиз, Ооба. Чындап азыр деле каражат. Азыр жетекчиликке рахмат. Азыр биринчи бошогон штатка киргизебиз деп атышат. Киргизебиз деди. Ооба. Батыраак ушул штат бошоп сизди кабыл алсын деп ишенели. Бирөө тиги жумуштан кетсин деп тилек кылбайлы кой. Анда жаңы штат пайда болсун дейли баягы штат. Эми мондай долбоорго болуп калса деле болот эле да. Эми мен канча бекер иштедим, сураганда жокмун. Ал кезде мен режиссер коючу Бутмор электе, анан тамада мен абдан мындай барктуу тамада болчумун да. Товар өтчү да, мындай сөз менен айтканда. Анда эчтеке анан бул ден соолук кичине эметкенден бери мен туура кабыл алсын биздин кесиптештерибиз ошол биринчи канал эмеден, бирок бир чети мен таң калып турам ушундай чоң долбоордо баягы штат жок болгонуначы. Балким өздөрүнүн бир эрежелери бардыр. Муну жаңы жетекчи келди, Кудай буйрса, мамиле жакшы, ушу бүтүп атам. Өзгөрүүлөр болот деп убадалаган. Мен муну айткан арызданган жерим жок. Мен эми могу долбоорду кантип өлтүрөсүң?
тарынып кетип каласың кантип. Жаңы жетекчиңиздердин Facebook'tan кээ бир жазгандарын окуп калдым менчи. Баягы өзгөрүүлөр болоруна, ошол аз жаңы долбоорлор башталып атат. Ошого кайсы бир деңгээлде мен ишендим десем болот. Ошонун таасири сиздерге да болсун буюрса. Анан жана суроону баштадым эле. Бир кыйынчылыктар жөнүндө айтып калдыңыз да. Орусча выгорание деп коет эмеспи? Сизде болду тажадым так ушул чыгармачылык тарапты жыйыштырып туруп башка эле бир жака кетейинчи деген ой болгон учур болдубу? Жашыраак кезинде болгон. Ошол учурда Денис уулум музыкалык мектепте окуп аткан. Анан анда баягы фермер деген агым болбоду беле. Атам мен катышпайм, ошол учурда келди. Барбайм музыкалык школага. Мейли мен көрбөсүн деп макул, өзүң бил деп койдум да. Анан болбой эле баягы сөз бар го кыргыздын, ат айланса казыгын табат депчи. Азыр андай неме жок, азыр дагы эмне кылып ийсем. Ойлор көп. Мен айтып келатам. Мен азыр мындай оюм бар, театр ачсак депчи. Колдоп коюшсачы. Демек, ыр эле эмес, баягы спектакль койсок кыргызча. Сон. Анан дагы бир чоң оюм бар болчу да, кичине бир жылы болбой калды. Мен ойлогом ушу чет өлкөлүк жылдыздарды, чоң жылдыздарды чакырып кыргызча ырдасам депчи. Фестиваль Көлгө. Фестиваль көп эле өткөргөм да. Ошентип ашпай калды окшойт. Ким билет? Алдыда дагы вакыт бар десеңиз, Кудай жаш берсе. Мен үмүтүм үзбөйм. Сон. Биз да ишенебиз сизге. Буга чейинки чоң долбоорлук кылган киши кантип калбай калсын дегендей. Эми чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Анан Силерге рахмат. Ушул алдыдагы концерт жөнүндө биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кыска маалымат берип өтсөңүз, ошол жыйынтыгында чакырык кылсаңыз деле болот. Эми Өзгөчөлүгү бул эмнеде болот биринчиден концерт? бул баягы биз артисттер кызыктай болобуз да, моюн калыш керек. Анан мындай юбилей келгенде өзгөчө бир кандайдыр бир жеңил сөз менен кээ бирлер айтат, мен бул сөз отчет дегенчи. Отчет дегенде ким сурап атты эле деп. Кимге отчет дейсиз? Бирок элге бериш керек да, чын бериш керек. Анан мен мына январда 2 операция болдум, чыктым. Дароо эле кириштим ошо азыр. Азыр мына биз даярданып атабыз, 9-май тартабыз, дагы көрсөт тартабыз. Анан ошону менен бирге концерт жөнүндө кандай бир жаңылык киргиземби, кандай азыр эмитең болуп атат. Эмитең болуп атат. Бизде жакшы бир Мыктыбек деген жигит хор уюштурган. Биз менен иштешип калды, келип биздин көрсөтүүгөчү. Азыр мисалы ошолорго да келип тандап кетти. Уй кандай сонун ырлар экен депчи, досум эсебинде. Анан ар кандай бир жаңылыктарды ойлонуп, анан элге жагымдуу болсун деп. Эми бул өзү чоң түрткү да. 70 деген деле оңой эмес. Бирок Кудай жеткирсе чек деле койбош керек. Бирок мен буга абдан чоң көңүл буруп атам. Ошону менен чакырык десем, урматтуу кыргызстандыктар, жердештерим, эл журт, убактыңар болсо 7 ноябрга филармонияга келип кетиңиздер, жакшылыкты бөлүшүп, эс алып кетиңиздер. Сон биз да силерди чакырып өтөбүз. Ушундай бир чоң тарыхы бар агайыбыздын 70 жылдык юбилейине барыңыздар чакырабыз. Анан баягы баары бир бизде кенен деген менен YouTube'тан деле кайсы бир убакытты көрөрүн билебиз да, көрөрмандардынчы. Сиз менен мисалы сүйлөшүп отурсак, баягы таң атканча деле сүйлөшүп отурсак болот. Сизде айтчу нерселер көп, мага кызык нерселер көп дегендей. Балким ушул концерттин алдынан дагы бир маек куруп калышыбыз мүмкүн, Кудай буйрса. Азыркыга ушул маалыматтар жетиштүү болуш керек. Сизге дагы бир чоң рахмат агай келип бергениңизге. Ден соолукта болуңуз, ден соолугуңуз бекем болсун. Ушул сиз айтып өткөн кыялдарыңыз, максаттарыңыз баары ишке ашсын. Чоң рахмат. Айтканың келсин. Көрөрмандарыбызга да ушундай бир жакшы, пайдалуу, бир кызыктуу маектерде кайрадан бир амандашканга чейин жакшы туруңуздар дейбиз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө.